Биздин жолдор эки айрылыш. Ошолорду уктуңуз беле. Канча жыл болсо дагы элдин эсинде сакталган ырды ырдашкан кош жылдыздар бар. Алар 30 жылдан бери чогуу жашап келе жатышкан композитор Аскар Карыбаев жана ырчы Чолпон Алсейитова. Жакында эле концерт бердиңиздер. Кандай өттү? Ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Концерт 18 ноябрда болду филармонияда. Анан биз көптөн бери концерт кое элек экенбиз, 10 жылдан бери. Мында өзгөчө болду, эми баардыгын колдон келишинче кылып, сахнасындагы жасалгасын кылып, жаңы баягы ырларды, эски ырларды кошуп, жаңыча обработка кылып, Алина Жетегенова, Гүлнурлар, Айчүрөк кылып, ырдап жүргөндөрдүн баары катышты. Чолпон көбүнчө ырдайт, анан өз дуэттер да бар болчу. Шылса 100% элдер разы болуп чыгып, дагы сурап, мына бүгүнкү күнгө чейин телефон чалып атышат. Мындай концерт көрө элек болчубуз деп айтып аткандар да көп. Бизге аябай приятно болот. Чын айтканда, биз башкача болгондо да кичине сахнага рояльды да коюп, рояль менен дагы сопровождение баягы эме кылып отуруп, шыгылып бир башкача концерт болду. Чын айтканда, өзүбүз аябай разы болдук. Эми ушу жакында концерт монтаждап туруп чыгаргандан кийин дагы көрөбүз деп. Мен де сезим, биз элди сагынып турбуз. Концерттин аталышы биздин жолдор болчу. Кайсы жерге барбасак, кайсы салтанаттарга барбасак, кайсы концерттерге барбасак, элдер ушу биздин жолдорду суранып эле сагындык дей беришет. Анан YouTube'дан издешет, анан уже концерт бериш керек турбайбы деп, аябай даярданып, ушул биздин жолдор аттуу концертти бердик. Анан концерт бериш аябай кыйын экен. Биз негизи былтыр деп даярданып, билеттердин баарын чыгарып, кийимдердин баарын, ырлардын баарын жаңыртып, мына жанагындай оор болуп калды. Анан эме Кудайдын буйруганы ушу экен, ошо 18 ноябрда болуп, жакшынака болуп, анан Кыргыз телерадио корпорациясы тартабыз деп калышты. Тарта турган болгондон кийин анда аябай болгон 200% энергиябызды берип, жүгүрүп, өзүбүз рекламасын, билетти реализовать этип, болсо келген элдерибиз разы болсо экен деп, аябай залыбыз толуп берсе экен дедик элек. Биз ойлогондон да жакшы өтүп кетти. Элиме разыбыз. Абдан жакшы. Элдер ушундай бизди көрсө өзүбүздүн угуучулар бар экен да. Элдер нааразы болуп жүрчү эле го. Ырлар маани эле бузулду, эстрада бузулду деп көрсө биздин өзүбүздүн угуучуларыбыз бар экен. Бизде кош жылдыздар көп. Алардын бири сиздер. Экөөңүздөр тең чыгармачыл чөйрөдөн болгондуктан жашоого кандай таасирин тийгизди? Бирөө жазса, бирөө ырдаса, бул деген чоң бакыт. Баары бүт эле чыгармачыл жылдыздарга, чыгармачыл инсанга бериле бербейт бул бакыт. Демек, бул Аскар көп айтып калат да, биздин жолдор эки айрылышты, ырдаганда мен ырчы эмесмин деп, өзүнүн ырларын ырдачы эмес, бизге жазып берчү. Алинага, мага, Гүлнурга, анан ошо 94-жылы ырдап эле дуэт болуп, биринчи дуэт болуп, биринчи клип болду да, анан элдер ушундай жакшы кабыл алды, азыркыга чейин биздин жолдорду. Анан көрсө ырдасам болот турбайбы? Өзүмдүн ырым негизи оончу, автор өзүнүн ырын башка ырчылардай ийине жеткирип ырдай албайт деп айтып калат да. Негизи эстрадада мисалы биздин ырдан башталды да, могу жана клип тартмай, жанагы эки дуэт деген биз баштадык, азыр ойлоп көрсөңчү. Билет болушуңар керек, жана армия концерт сыяктуучу пирамидада берчү эмес беле. Ошо эң кызыгы ошол клибибиз жоголуп кетти, ошо бойдон пирамидада баягы көчүп кеткенде алар да бүт жоготуп бир КТРдан издеп таппай, анан Сары Өзөнгө барып издеп, Сары Өзөндө көчүп кетип бирдем болуп жүрүштү да, ары бери анан ошо Капар деген досума барып таппай койбодум. Ошо клипти мага интересно болуп атат да, ошону дагы бир көрүп мындай эметсек депчи. Ошол клип жоголуп кетпеди. Ошондо бир эмеге көчүрүп өзүбүзгө копиясын алып калсак болмок экен да. Ошо жаман кейим да. Бирок ошондон кийин анан дагы бир 5-6-10 жылдап барып анан кийин жанагы бизге окшоп экиден чыгып, мына кош жылдыз болуп ырдап калышкандар көбөйүп, аябай азыр тем более аябай көбөйдү го. Бир маегиңизде айткан экенсиз. Жолдошум мени обондору, ырлары менен арбап алды деп. Айтсаңыз, кантип таанышып калдыңыздар эле? Филармониядан тааныштык, филармониядан концертин бердик. Анда фонограмма жок да, бүт эле жандуу үн менен. Ушу сөздөрүн жаттагандан эле коркчумун анан. Эгемберди Эрматовдун сөзүнө жалаң, Эгемберди Эрматовдун сөзүнө жазылган да Аскардын обондору.
Анан ошондон коркчумун. Анан сөздөрү да бир дидарлуу, анан бир орчундуу бирдеме деген сөздөрү да жийде бурак мезгилиң сөздөрүнүн баары эле бир ушундай. Бир биз укпаган мектепте угуп элек сөздөр болчу да, адабият тилинде жазылганда. Анан аябай коркчумун. Жан дүйнөмдө сөзүн обондон коркпойм да, үнүмөн жетпей калат деп коркпойм, бирок ушу сөзүнөн адашпасам экен деп. Жакшы эми азыркыга чейин ырдап келатабыз. Ушу чогуу филармонияда иштеп калгандан кийин мындайча айткандай өзүбүз деле мындай кандайча мындай жакындашып кеткенибиз деле билинбей элечи, билинбей эле мындай эмеге айланып кетти да, сүйүүгө. Кээде даже ушундай суроодо кантип айтышты деле билбей калдым. Мындай билинбей эле болуп калды да. Ал кезде мындай уят деле мындай азыркыдай шак эле айта калмай жок болчу да. Көз караштары менен, может чыгарма менен мен айтып атпаймынбы, чыгармасын жактырып эле Аскарбайке деп эле жүрчүмүн. Көбүнчө эле чыгарма болуп калбош керек ортобузда. Менин чыгармаларымды жакшы көрүп, сүйүп эле ушундай болуп калып эле анан ошого айланып кетти окшойт да. Ошол филармониянын ошол жерде ортодогу чыгармалар болсо эле ошо. Репетицияга көп чыкырчы үйүнөчү. А үй да алыс. Бир эле 29 деген автобус барат, анысында кечке күтүп алам. Аяка барып, анан үйүндө пианино бар болчу, анан ырларын репетиция кылып. Сенден мактап калды уже. Көбүрөөк мактай баштады. Сенден жакшы чыгат, сен деген моңу ырдап чыгасың. Билесиз эле мен ушул ырларды ырдасам мен аябай жакшы деп эле. Үй бүлө курууда бири-бириңиздерге кайсыл сапаттарыңыздар төп келди? Мага жардам бергени бул айтып, эмнеге улууга тийдиң, анан мындайга чыктың дегендер болду да бир туугандардын арасында деле. Анан мындай ойлоп көрсө, эгер тең болсок, мындай жашап кетет белек. Мына 30 жыл болот экен, Кудайым буйрса. Жашап кетпейт белек, может бул Аскар бирди айтсам, мен экини айтып. Мен ушу ортодогу мамилебиз анан мындай эме сый урмат болду да. Бул баягындай бир эле эки айтып коет болду да. Анан мага ошол түшүнүктүү болуп калат. Бул да аша чаап такыр эле эме болуп баратканда, мен да бул кичине жини келип басылгандан кийин мен өзүмдүн кемчиликтерин айтсам, ошол кемчиликтерди мойнуна алып калат да. Ошол сапаттар ошо үй бүлөнү куруп кетиш үчүн жардам берди болуш керек. Жинин келип бат эле тарап кетет да, ошон үчүн чыдап жүрсө керек. Телевизорго да чыккандан көп эметпейм да. Айла жок эле чыгып калып атпайбызбы? Анан эми конечно анандай серьезный концерт болгондо от души барып чыгасың, анан мындай болгондо эле көп эмнегедир көңүлүм келбейт. Анан чолпондо өзүң эле барып келчи десем, кече да айттым, сен өзүң эле барып келбейсиң. Жок, экөөбүздү чакырып атат деп атпайбы. Эң башында мен жанагы эң биринчи жолу баягы элге таанылып, Кыргызстанга аябай таанылып калганда с удовольствием бара берчимин да. Мисалы телевидениеден Балташ Кайыпов деген бир великий режиссер болгон да. Ошол аксакал ушул баланы мен өзүм тартам депти, кинотеатр Алатоонун жанында, паркта. Ушундай ойме кылып, анда чоң жанагы техникалар менен келет да. Вот именно ошол техниканы алып барып туруп 1 саатчы мен тартам деп мен жаңы чыкканда. А мен мени кайдан таап келгенин билбейм. Лебединовкада ал кезде телефон деген жок да, үйдө да жок, соткамда жок. Ошол жака жиберип жүрүп Лебединовкадан таптырып туруп, воскресенье саат 12-ге деп. Анан барып, мисалы ошондон башталганда, анан интервьюну ошондо аябай жакшы көрүп калдым. Биз гастролдо жүрсөк берди да. Ошто жүрсөк, жана атайын ошону көрдүк 1 сааттык. Анан кийин келгенден дагы ушундай болор деп, анан кийин эле билбейм, эмнегедир өзүм деле жакпайт. Анан баягы возраст өтө баштагандан кийин өзүң өңүңдү көрүп алып, бирдемке болот чыгылып, мында бүт жагынан элечи. Анан кээ бир ырлар мага өзүм ырларым жарашпайт да, азыркыга чейин деле ырдабайм да. Анан жана могу биздин жолдор, анан да бир эки дуэтибиз бар. Мындай диапазон кичирээк да, ошон үчүн ырдап калам. Эгер чолпондукундай диапазон ырларым болсо мен ырдай албайм да, чылдың эле болосуң да. Мен көбүнчө эле ырларым аябай диапазондору чоң. Мисалы жалгыз терек, жанагы эң сагыныч, жана Алина ырдаган апам ага, мондай чоң диапазондор аларды мен кантип ырдайт элем.
негизи мен башынан эле өзүмдүн ырларымды ырдайм жана бир эки эле дуэт менен и то баягы концерттин аягында эле ошо менен чыгып мындайча айтканда оокат кылып атабыз деген да. Чолпон эже, чыгармачыл үй бүлөдөнсүз. Эжелериңиз, күйөө балдарыңыз дагы чыгармачыл адамдар. Кантип ушундай үй бүлө түптөлүп калды? Туура суроо болду да, ушу канча интервью беребиз, ушул суроону эч ким бере элек болчу. Негизи бул улуу эжебиз Шайгүл Алсейитова, актриса, кыргыз элинин эл артисткасы. Биринчи жолдошу Жаныш Кулманбетов агайдын биз таалимин көбүрөөк алдык. Биз кенедейбиз деле, бизде 7 кыз 1 эркек да, бизде кенедейбиз эле ушул атаман кийин эле ушу жездемди укчубуз да. Жезде деген бизге деген ушундай эркелеп, атага айта албаган сырыбызды жездеме айтып, анан бизди ушунчалык эркелетчү. Мен ай жарокерим деп айтчу. Жаркылдап эле турат, ушу чолпон кирип келатканда деп. Анан келечекте ким болосуң десе эле мен английскийди жакшы көрөм. Мен ушу мугалим болом. Эгер атам уруксат берсе, эгер ырчыл болбосо мен мугалим болом десем, анан кийин чоңойгондо күлүп атпайбы? Жок, сен мугалим болбойсуң сен деген. Ырчы болосуң, ырчы болгондо да эстрада ырчысы болосуң. Бар филармонияга барып, эмеңди тапшырып кел деп. Кичинекей сиңдимди балерина кылган, ошо өзү Бозучук Вознесеновкадан көлгө барып алып кетип, 100 кыздын ичинен Айсулу Токонбаева тандап алды деп сүйүнүп, бир 3-4 деле кыз өткөн окшойт. Анан аябай колдорун, буттарын эме кылып, анан ушул баарыбызды чыгармачылыкка жол көрсөткөн, жол ачкан ушул Жаныш Кулманбетов жездебиз болду. Анан ошонун үйүнөн онду бүткөндө эле биякта кайдагы үй. Үйлөрү жоктор, квартирада үйлөрү барлар. Баягы бир тууганыңдыкына жашайсың. Онду бүтүп келип эле өзүбүздүн үйгө келгендей келип эле ушу жездемдин, эжемдин колунан тарбия таалим алдык. Анан үй жыйнап атканда пластинкаларды коебуз. Анан шумдук манас колумуздун күүсү. Жездем Жаныш Кулманбетов өзүнчө эле архив болчу. Өзү адабият сынчысы да. Анан ошол музыка менен чоңойдук. Анан ыр тандаганда дагы 7 кыздын тең ырдатпайм, артист кылбайм дептир да. Анан бухгалтерди атасы. Анан кийин бир күнү артисттер үйүнө конокко келип, анан ичишет да ал кезде. Конок болот, анан эртеси мунун атасы баткесин бирөө кийип кетип берди. Ошондо артисттерди кой, кереги жок деп арага жеткенде. Алардын баарын артист кылбайм деп. Анан бирок атасына биз Бишкекке кеттик окууга деп ойлонон артист болуп кетпеди баары тең. Почти баары эле мына Шайгүл эже, Тамара эже, Тамара эже. Анан Бурулчу эжем Боз салкында 80-жылы дүркүрөп турган кезде. Аксудун бир Боз салкын ырбый ансамбль. Анан Алмагүл эжеси бар Таласта. Курчак театрында болчу. Артистка болду жакында. Анан Айнура эме танцовщица болду. Камбаркандын биринчи солисткасы Чаларзы Сабаев. Турцияда көйгөгө тийген ал 30 жыл болду. Анан чолпон болуп, почти баары тең болуп атпайбы. Бир эле кызы врач болчу. Бирок атам ошо мен 86 кеттим да, 86 кетип эле университетке тапшырам деп эле. Тапшыргым келбей атат да, мугалим болгум келбей атат. Анан жездем айтты, сен көңүлүң жок эле баратасың. Бул эстрада студиясы бар деп аяка барсам, эстрада студияга алды дагы анан Назар Матов, Даниал Мукашевич. Ай, бул деген даяр ырчытырбайбыз, жаңы эле эстрада солист таппай атпайбызбы? Ай, өңдөсөң бар экен, үндөрү да бар. Орусча билесиң деп коет. Орусча, кыргызча ырдатып туруп эле анан сразу эле окутуп, анан жумушка алып эле трудовой книжка ачып эле үйгө келсем эле таң калат, кантип эле сен окууга барып эле сразу. Анан айтышты, уже эме ала баштаганда зарплата алып трудовой книжка ачты, отдел кадровка бардык десем. Ушу Жаныш жездеме рахмат да. Биз мындай болуп калды да, 2011 Ысыкөлдө Кадыр түн. Улуу Айжамал деген кызыбыз катышам, Аскардын чоң Ала тоо деген ырын алып барып ошо менен катышып атат, ырды жаздырып атат, конкурсанттар кетти. Анан Кайрат Олжобаевич чалып калды, мен радионун 80 жылдыгы ошо келип конок катары ырдап бербейсизби деп. Анан ой, конечно, бара андай чакыруудан калбайсың да, өзүм кесибим болгондон кийин деп. Үй бүлөбүз менен бардык, мен конок мейман катары катышып атам. Аны эле карасам бир жаркылдаган жакшынакай бала ушул жамгыр төктү менен биринчи орун алып эле, анан оозго алынып эле ушул балдар бул күчтүү экен деп калдым да мен. Анан эле Айжаркын кызыбыз негизи ал катышпайт, мени жардам Айжамал экөөбүзгө жардам бергени келген. Мени кийинтип жана концерттин алдында
эжесин тиги концертке даярдап. Анан эле биз өзүбүзчө Айжамалга как участник пансионаттан орун берди катышуучуларга. А биз болсо өзүнчө комната снимать этип атабыз да. Айжаркын биз менен болчу. Анан эле бир экинчи күнү эле мен силер менен жатпайм мен деген тиги артисттер эметкен жырыкта эме жаштар менен. Аяктан кайдан сен? Айжамалдын жанында көрсө Бек экөө таанышып. Ошо Айжамалды кийинтип атып эле тиги Бек менен Бек жакшы көрүп калат. Айжаркынды ошентип эле анан биринчи орун алып, анан ал аябай жууп 100 000 сом алат да. Анан экөө күлүп калат интервью бергенде. Бул биринчи органда 100 000 сомго карап эле сүйүп калган деп тамашалап калышат. Үй бүлөдөгү жазылбаган мыйзамдар барбы? Болсо кандай мыйзамдар? Ооба, мен өмүрү бала чаап же болсо балага аябай жумшакмын, баланы уруша албайм, көңүлүн оорута албайм. ТНТ кылып туура эмес кылып атса деле. Айжаркын бир жолу кош келиңиздер Култаевдин передачасында айткандай, мамам вообще таяк жеген жокпуз, тил уккан жокпуз. Жини келгенде эле аябай монт эле бир чимчип койчу дегендейчи. Айтылган мыйзамдар тарбиядамдай көз караш, анан жан ички дүйнөң ошону бала сезип турса, урдурбай эле, кыйкыртпай эле сезеби деп ойлоп коем да. Азырда эгиз алар окугандан кийин да эгиз кызыбыз бар да, 7 класс окуйт. 7 класска киришти. Алар эки эжесинен, эки жездесине да эркелейт, бизге да эркелейт, агасы жеңесине да эркелейт. Иши кылса аларды жөн койдук, вообще урушпайбыз. Мурун канча алдың, окуйм, кош отуруп алып математикасын чыгарчу элем, азыр жөн койдум. Кыз деген жакшы экен. А мен күлкүм келет деги, улуу кыздарым, мамилебиз, күйөө балдарыбыз мамуль деп эле турушат. Анан эки чоң кызым мындай кийим эмелерди шапкөлүк деп коем аларды. Мама жүр деп бош ок болгондо эле жетелеп алат. Анан мен аларды мамасындай башкарбай эле бас бияка, мама жүр мынтип эме кылат да, күлкүм келе берет. Чыгармачылык жолду тандап алып, нааразы болгон күн болгонбу? Эки жагы болду да, татаалдык дагы, анан зато үзүрүн көрүп атабыз го. Кээде чын эле аябай нааразы болуп кетесиң, кээде жашоо дарыгандай болот да. Кээде бир мындай бир кыйналып нерселер болуп калат, же жанагы балдарың менен баягы алардын тагдыры кандай болуп кетет. Ар кайсы ойлор келет. Анан, конечно, кээде ойлонуп кетесиң, бирок башка мен билбейм, мен негизи спортсмен болуп кетишим мүмкүн болчу. Мен өзүм азыр 60ка чыксам деле дагы эле футбол ойнойм да. Тиги биринчи класстан бери ойнойм. Анан футболдон да көп нерселерге жетишкен мен. Тиги областта, Ысык-Көл областында чемпионат болуп, лучший футболист, лучший бомбардир болгон бир жылдарда да, малтай кичинекей кезде. Анан чоңойгондо 50ге чыкканда Бишкек шаарында чоң соревнование болуп, мини футболдон. Бомбардир болуп 18 гол жараттым 12 командада. Бар эле таң калып атпайбы? Сен ушунчалык футболду ойнойсуң. Мен күнү-түнү футболду көрмөй жоктабайм да, таң атканча көрөм. Анан белимен операция болгом, 5-6 жыл болду. Ошо операция болгондо дагы эле чыдап ойноп жүрөм да, анан билбейм качан кулап жүрөм. 2-3 жыл чыдап ойногон жокмун, операциядан коркупчу. Анан мына кайта кирип алдым, азыр 2-3 жыл. Бирок ойноп келген күнү сонун, эртеси эле тура албай калам да, баягы высотаги жанагы 12 мм кирежа алдым да. Вообще баса албай калам. Мен да сагындым, отко кабылдым, неге жүрдүм